министр обороны, уважаемые участники совещания. 2024 жылдын 26 Астана шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин кезектеги кеңешмеси болуп өттү. Кеңешмеге коргоо министри генерал-лейтенант Бактыбек Бекболотов башында турган Кыргыз Республикасынын делегациясы катышты. Ошондой эле иш-чарага сыйлуу конок катары чакырылган Индиянын, Ирандан, Кытайдын, Пакистандан, Россиянын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Беларусиянын коргоо ведомстволорунун делегацияларынын башчылары катышты. Отурумга мындан тышкары ШКУнун генералдык катчысы жана ШКУнун террорго каршы регионалдык түзүмүнүн аткаруу комитетинин директору чакырылган. ШКУга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин кеңешмесин быйылкы жылы уюмда башчылык кылган тарап катары Казак Республикасынын коргоо министри ачты. Кеңешменин жүрүшүндө ШКУга мүчө мамлекеттеринин коргоо министрлери ШКУнун генералдык катчысынын жана террорго каршы регионалдык түзүмүнүн аткаруу комитетинин директорунун баяндамаларын угушту жана эл аралык аймактык коопсуздук маселелери боюнча андан тышкары ШКУнун алкагында коргоо ведомстволорунун кызматташуусунун келечектери тууралуу ой пикир алмашышты. Андан ары кеңешменин катышуучулары ШКУга мүчө мамлекеттеринин коргоо министрлеринин кеңешмесинин эксперттик жумушчу тобунун 2024 жылга карата иш-чара планын жана ШКУга мүчө мамлекеттеринин коргоо министрлеринин кеңешмесин даярдоо, тартиби жана өткөрүү боюнча методикалык сунуштамаларды бекитишти. Отурум ШКУга мүчө мамлекеттердин коргоо министрлеринин өзгөчө төш белгилери менен сыйлоо, ШКУнун коргоо министрлеринин кеңешмесинин жыйынтыгы боюнча протоколго биргелешкен коммюникеге кол коюу жана расмий сүрөткө түшүү менен жыйынтыкталды.